Biz бүгүн буга айлануунун салыштырма жылуулугуна маселе иштейбиз. Биринчи маселебизди карап көрөлү. Биринчи маселеси. Массасы 100 грамм. Мисалы үчүн бул суунун массасы, бул идиштеги суунун массасы М барабар 100 грамм экен. 100 грамм. Болгон температурасы 50 градус Цельсий экен мунун. Демек, 50 градус Цельсия сууну буулантыш үчүн канча жылуулук саны талап кылынат? Суунун салыштырма жылуулук сыйымдуулугу С барабар 4200 джоул бөлүнгөн килограмм градус. Ал эми буунун салыштырма жылуулугу L барабар 2300 килоджоул бөлүнгөн килограмм дейт. Демек биз ушунун канча жылуулук саны талап кылынарын табабыз. Анда берилишин жазабыз. Берилди. Демек С барабар 4200 джоул бөлүнгөн килограмм градус Цельсия. Ал эми М барабар, массасы М барабар 100 грамм. 100 грамм, муну килограммга айландырсак 0,1 килограмм. Ал эми Т бирибиз барабар 50 градус Цельсия. 50 градус Цельсия. Ал эми L болсо улап жазалы биягына. L барабар 2300 кило джоул бөлүнгөн килограмм. Ал эми муну айландыра турган болсок, муну джоулга айландыра турган болсок, 2,3 көбөйтүлгөн 10-6 даражасындагы джоул бөлүнгөн килограмм. Ал эми суу Т200 болсо, суу 100 градус Цельсияда кайнайт. 100 градус Цельсия. Демек бизден сурап атат, Кууну сурап атат. Анда биз жазып көрөлү. Демек, мында суунун жылуулугу, сууга кеткен жылуулук санынын формуласы биринчи Q1 деп коеюн. Q1 барабар С М Т2 минус Т1 формуласы. Ал эми буу айлантуунун жылуулук саны Q2 деп алалы. Аны Q2 барабар L көбөйтүлгөн М болот. Эгерде жалпы Q'ну таба турган болсок, жалпы Q барабар Q1 кошулган Q2 болот. Демек, анда биз ордуна коебуз. Ордуна койсок, маанилерин, бул формулалардын маанилерин коебуз. Демек, анда Q барабар биринчи бул формуланы коебуз. Q1'де С М Т2 минус Т1 кошулган L көбөйтүлгөн М. Q2'ни койдук. Эми формулабыз табылды. Эгерде мындан барабар М'ди кашанын сыртына чыгарсак, М каша С Т2 минус Т1 кошулган L эле болуп калат. Себеби М'ди кашанын сыртына чыгарып ийдик. Анда формулабыз табылды. Анда ордуна коебуз. Ордуна койсок, массабыз 0,1 килограмм. Демек, массабыз 0,1 килограмм. Ал эми суунун салыштырма жылуулугу 4200 джоул бөлүнгөн килограмм градус Цельсия. Демек, мында кашаны ачабыз. Анда кашаны ачып туруп, 100 градус, Т берибиз 100 градус Цельсия минус 50 градус Цельсия. Кашаны жабабыз. Анда кошулган буунун салыштырма жылуулугу 2,3 көбөйтүлгөн 10-6 даражасындагы джоул бөлүнгөн килограмм. Демек, жабабыз.
Baravar anda 251.000 жол болсо бул барабар 251 кило жол болот экен. Демек 100 грамм сууну бууга айлантуу үчүн 251 кило жылуулук саны керек болот экен. Анда жообу барабар ку барабар 251 кило жол болот экен. 251 кило жол болот экен. Демек биз бүгүнкү маселебизди биринчи маселебизди чыгардык. Эми экинчи маселени карап көрөлү. Экинчи маселеде көрүп турасыңар. Массасы 190 грамм суу буусу дейт. Демек бул жерде эм барабар бул жерде эм барабар 190 грамм суу экен. 190 грамм суу буусу конденсацияланганда бөлүнүп чыккан жылуулукка кандай массадагы жез тетигин 250 градуска чейин ысытса болот дейт. Бул жез тетиги. Бирок бизге массасы белгисиз. Эм суроо. Эми ушунун массасын табышыбыз керек. Анда көрүп турасыңар, ушул 100 градуста кайнаган суу буусунун тетикти ысытып жатканы. Бул тетик 250 градуска чейин ысыйт экен. Буунун салыштырма жылуулугу суунуку эл барабар 2300 киложол бөлүнгөн килограмм экен. Ал эми жездин салыштырма жылуулук сыйымдуулугу 380 жол бөлүнгөн килограмм градус экен. Анда биз берилишин жазабыз. Берилди. Эм буунуку барабар 190 грамм, бул болсо 0,19 килограмм болот. Ал эми Т болсо барабар 250 градуска чейин ысытабыз. 250 градус Цельсияга чейин жезди ысытабыз. Ал эми буунуку болсо буунуку 2300 кило жол бөлүнгөн килограмм. Муну айландырсак 2,3 көбөйтүлгөн 10-6 даражасындагы жол бөлүнгөн килограмм болот. Ал эми жездин салыштырма жылуулук сыйымдуулугу С барабар 380 жол бөлүнгөн килограмм градус Цельсия экен. Демек эми биз жездин массасын табабыз. Эм жездин массасы суроо. Демек анда чыгарып көрөлү. Демек Q бирибиз барабар L көбөйтүлгөн эм буунуку. Ал эми Q2-ни жазабыз. Q2 барабар бул сууну ысыгандан кийин темирдин ысышы. Эм жездики, С дагы жездики, Т дагы жездики. Демек экөөнүн көбөйтүндүсү. Демек анда биз барабарлап чыгарабыз. Демек оң жактары барабар, сол жактарын барабарлайбыз. Анда барабарласак эм L барабар эм С Т. Демек мындан бул эмди табабыз. Анда эмди таба турган болсок, эм барабар L эм бөлүнгөн С Т. Демек бул барабар. Демек анда ордуна коюп чыгарабыз. Ордуна коюп чыгарсак элбиз болсо 2,3 көбөйтүлгөн 10-6 даражасындагы жол бөлүнгөн килограмм. Ал эми массасы болсо көбөйтүлгөн 0,19 килограмм көбөйтүү. Демек бөлүмүндө
bölümünde 380 jezdin salıştırma жылуулuk сыйымдуулугу жол бөлүнгөн килограмм көбөйтүү 250 градус Цельсия. Демек биз балдар муну көбөйтүп бөлсөк барабар 4,6 килограмм болот экен. 4,6. Демек бул жездин массасы 4,6 килограмм экен. 190 грамм бул 4,6 килограмм жезди 250 градуска чейин ысытат экен. Демек жообу эң барабар 4,6 килограмм. Демек балдар бүгүн биз буга айлануунун салыштырма жылуулугуна маселе иштедик.